Сүздөгү үй бүлө тынчтык, ынтымак жана кечиримдүүлүк жылына карата ырыс алды ынтымак үй бүлөдөн башталат деген аталыштагы теле кароосунак Актала жергесинде башталды. Эмесе Акталанын эли алгачкы туруна кандай катышып, канча үй бүлө катышты? Райондук маданият үйүнө кирип назар салып көрөлү. Элибиздеги адеп ахлактын бийиктигин эске алуу жана улуу мурастарды баалоо менен үй бүлөдөгү мыкты үлгүлөрдү көрсөтүп, келечектеги пайдалуу бекем жаш үй бүлөлөрдү тарбиялап өсүрүүгө багыт берүү максатында облустук деңгээлде өткөрүлүп жаткан теле кароосунакка Актала эли өзгөчө маани беришип, кызыгуу менен катышып жатышкандыгын белгилеп кетүүгө болот. Элдер абдан жакшы кабыл алып атат. Себеби мунга өтүп келген кыргыздын салтын камтыган эң жакшы үй бүлө болмоюнча мамлекет түзүлбөйт. Үй бүлө ынтымагы бекем болсо, өлкөнүн ынтымагы бекем болот дегенде быйылкы жылга шайкеш өткөрүп аткан долбоорду абдан жакшы кабыл алышты. Алгач жер-жеринде айлык өтөрдө өткөрүлүп, тандалган жеңүүчүлөрдүн арасынан экинчи турга чыгып, 4 үй бүлө күч сынашты. Алар Актала районунун Кадыралы айылынан келген Канат Айдашевдин үй бүлөсү, Акчи айылынан Мусабаев Карыбектин, ошондой эле райондон Карабүргөн айылынан келишкен Маданбеков Маметиминдин үй бүлөсү жана Чолоккайың айылындагы Дөөлөтов Кудайбергендин үй бүлөсү даярданып келишкен. Биринчи тапшырма боюнча командалар чектелүү убакыт ичинде үй бүлөсү тууралуу маалымат беришип, видео слайд көрсөтүштү. Андан соң чоң ата чоң энелердин санжырасы кол өнөрчүлүгү боюнча тапшырмага кезек берилди. Уул келиндери, неберелери дагы эмнеге шыктуу экендиги көрүүчүлөр алдында бааланып таразаланды. Ошондой эле ырыс алды ынтымак үй бүлөдөн башталат деген темада тамашалуу көрүнүштөр көрсөтүлүп, эл ичинде профессионалдарден кем калбаган таланттар бар экендиги айгинеленди. Жыйынтыгында Актала районунун Карабүргөн айылынан келишкен Маданбеков Маметиминдин үй бүлөсү жеңүүчү деп табылып, финалдык турга катышууга жолдомо алышты. Калган үй бүлөлөргө дагы экинчи, үчүнчү орундар ыйгарылып, сыйлыктар берилди. Жалпы элимдин ушу кубаттагынан болду болуш керек. Анан үй бүлөдөгү кичине аракет ушу байбичемдин сүргө эмеси менен болду болуш керек, сүрөсү менен. Анан эми жалпы элге рахмат, сиздерге рахмат. Ушундай саамалыктар көп болуп турса, эл арасынан таланттар чыга бермекчи. Проект барган кезде биз аябай сүйүндүк да, негизи бизге аябай көңүлүбүзгө төп келди. Ырыс алды ынтымак дегенде ушундай ынтымактуу балдарын тарбиялаган, өзүнүн эл үчүн, жер үчүн, айыл үчүн, аймак үчүн ушун эмгектенген адамдардын эмгегин даңазалап алдыга чыгарып аткандар силерге чоң рахмат. Бизге ушул программалар аябай жакты. Эл аман болсун, эл ичинде биз аман бололу. Ынтымак уялай берсин. Эми мындан ары дагы ушундай эле телесынак кезеги менен облусубуздун бардык райондорунда өткөрүлүп тургандыгын эскерте кетмекчибиз. Атыркүл Байтерекова, Белек Ниязбеков, Актала району.